Бактыгүл Исламбековна, биз бүгүн сиз менен ушул Кыргызстандагы майыптыгы бар айымдардын зордук зомбулукка кабылганы боюнча маектешели деп турам. Бүгүнкү күндө бул абал кандай Кыргызстанда? Аянычтуубу? Деги эле Кыргызстандагы азыр акыркы учурдагы чыгып жаткан жаңылыктарды эле көрүп жатсаңыздар керек. Ошол зордук зомбулукка кабылган аялдардын мындай саны көбөйүп кетти деп айткандан алысмын, бирок ушул тема көбүрөөк чагылдырып баштады, анан көбүрөөк мындай ачыкка чыга баштады. Эгерде мурун деле балким булар көп эле болсо керек, бирок анын көбүнчө латенттик түрдө өтүп кетсе, ал эми азыр болсом ошол ачыкка чыгып, ушундай бир укук коргоо органдарына дагы кайрылып, ушундай бир жардам сураган аялдардын саны көбөйдү деп айтсак болот. Анан Кыргызстан ошол акыркы эл аралык изилдөөлөргө, баалоолордун жыйынтыгында ошол Орто Азиядагы эң аялдар үчүн кооптуу мамлекет болуп таанылганын дагы билсеңиздер керек. Ал эми майыптыгы бар аялдардын абалы жөнүндө айтканда, майыптыгы бар аялдар жөнөкөй аялдарга караганда бир нече чектөөлөргө кабыл болушат дагы. Аларга жөнөкөй аялдарга салыштырмалуу ошол эле зордук зомбулуктан чыгып кетүүсү кыйыныраак болот. Ал жакта дагы бир нече факторлор болушу мүмкүн. Алардын ошол бир гана экономикалык жактан көз карандылыгы жана башка факторлор болсо дагы психологиялык жактан басым болушу, же болбосо башка нерселер болгондон сырткары дагы ошол зордук зомбулук болгон учурда алардын эгерде ошол ден соолугу жагына дагы физикалык жактан чектөөлөр болгон кезде алар ошол жерден качып чыгып кетүүсү дагы кыйын болот да. Ошол анан көбүнчө дагы ошол майыптыгы бар адамдар тилекке каршы бизде көп абдан үйүндө ошол эле бизде инфратутумдун алар үчүн жеткиликтүү болбогондугу жана башка ушул коомубуздагы ошол инклюзивдик саясаттын дагы мындай бардык эле жерде өнүгө бербегендигинен дагы алардын көбү ошол үйдө гана отурганга мажбур болушат дагы. Анан ошондуктан дагы алар ушул башка коомдон дагы изоляцияланып калган учурлар болот дагы. Көбүнчө алар өздөрүнүн укуктарын коргоону дагы билбей калган учурлар болот. Мисалы, ошол эле майыптыгы бар адамдардын арасында билим алуу дагы тилекке каршы Кыргызстанда бардык эле майыптыгы бар адамдарга жеткиликтүү эместигин дагы мойнубузга алышыбыз керек. Жана ошол эле алардын арасында инфратутумдардын жетишсиздиги, ушулардын бардыгы кийин аларга кошумча дагы бир чектөөлөрдү жаратат. Ошол эле коомдун аларга карата көз карашы. Мисалы, эгерде ошол мектептердин бардыгында эле майыптыгы бар адамдарга жеткиликтүү болуп, алар өздөрү эле эч кимдин жардамысыз билим алганга, же болбосо башка дагы нерселерди кылып, элементардуу, мисалы ошол эле көчөдө өз алдынча бир жерден экинчи жерге жетип, ушундай бир мүмкүнчүлүктөрү болуп, бизде ошол эле инфратутумдар жана башка мүмкүнчүлүктөр аларга ушунчалык жеткиликтүү болгон учур болгондо, анда биз кичинекейибизден ошол майыптыгы бар адамдар менен чогуу өсүп, чогуу аларды көрүп өскөндө дагы биз аларга көз карашыбыз башкачараак болмок. Ал эми биздин кичинекей балдар үйдө отурган үчүн аларды көрбөй, билбегени үчүн дагы, мисалы, биз азыр ошол долбоордун алкагында дагы атайын ошол аялдардын экономикалык көз карандысыздыгы абдан маанилүү. Мисалы, аны дагы зордук зомбулуктан алдын алуучу бир механизм катары көрүп, ошондо атайын жаңы профессияларга окутуп жатсак, анан атайын иш чараларды жүргүзүп жатабыз дагы. Ал жерде дагы мындай бир кандай десем, кесиптердин жарманкеси деп айтып коебуз, бирок анда көбүнчө ошол эле ишкерлер менен биздин майыптыгы бар кыздарыбызды, аялдар менен чогуу бир иш чараларды өткөрүп, алардын ошол майыптыгы бар адамдарды жумушка алгандан дагы кооптонушат экен. Көбү алардын бардыгы дагы ошол биздин болгон көйгөйлөрдөн үчүн эмес, алардын бардыгы ошол биздин стереотиптүү бир көз караштардан кооптонуулар болушу мүмкүн экен да. Ошол стереотип
стереотиптерди жоюу үчүн дагы алар менен жолуктуруп ушундай бир коомго аралаштырганга аракет кылган дагы иш аракеттерди жасап жатабыз жана ушундай бир атайын иш чараларды көп өткөрүп жатабыз. Ошон үчүн бул жерде дагы ошол биздин алардын коомго аралашуусу бир мындай бир кадимки нерсеге айланышы керек. Биз жөн эле көчөдө бир экөөнү көрүп майыптыгы бар адамдар өтө аз турбай деп ойлобошубуз керек. Алар абдан көп, бирок тилекке каршы алардын көбү ошол үйдө эле камалып отуруп калганга мажбур болушат. Анан бул дагы алардын келечегинде абдан көп чектөөлөргө алып келет. Мисалы, алардын арасында ошол алар билим толук кандуу билим албай калышат. Мисалы, азыр жаңы кесипке даярдоодо дагы биз атайын ушундай бир билим, жогорку билими жок болсо деле иштей бере турган кесиптерди атайын тандап алып окутуп жатабыз. Кыска мөөнөттө окуганга мүмкүнчүлүгү болгон ошол эле операторлорго. Ал эми башка учурларда, мисалы, алардын билим алуусу дагы бул абдан чоң чектөөлөргө жана бир чоң көйгөйгө айланат ал адамдар үчүн. Ошон үчүн бул жактан дагы ошол мамлекеттик саясаттагы көрөк инклюзивдүү болуп, биз ошолордун мүмкүнчүлүктөрүн чектебей, кайра алардын мүмкүнчүлүктөрүн алар кеңейткенге мындай атайын бардык нерсени, ушундай саясатты сөзсүз түрдө ошол бардык адамдар, алардын арасында майыптыгы бар адамдар үчүн дагы мүмкүнчүлүктөр жеткиликтүү боло турган кылып түзүшүбүз керек. Ушу майыптыгы бар адамдар коомдон ойчолонуп, мындай өздөрүн өздөрү чектеп калат деп атпайсызбы? Анан бизде статистика барбы? Ошол зордук зомбулукка кабылган айымдардын, аялдардын арасында канча пайызы ушул майыптыгы бар кыз-келиндер? Тилекке каршы бизде атайын ошол бизде абдан жакшы статистика бар. Зордук зомбулук боюнча, ошол зордук зомбулукка кабылгандар боюнча жана башка категориялар менен дагы ошол зордук зомбулуктун формаларына карап дагы бөлүнгөн статистикалар болушу мүмкүн. Бирок атайын ошол майыптыгы бар аялдардын зордук зомбулукка кабылганы боюнча мындай бир бирдиктүү статистика жок. Бирок ошонун эле арасында атайын бир мындай комплекстүү анализдер же изилдөөлөрдүн алкагында дагы бир маалыматтарды өз-өзүнчө алып, же болбосо бир өз алдынча бир кейстердин мисалында дагы ошол кырдаалды изилдеп көргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Бул ошол мүмкүнчүлүк бар деп калдыңыз. Муну ишке ашырууга канча убакыт керек? Кимдердин жардамы керек дегендей? Бул жакта мисалы мен бир эле мисал келтирип кетсем, бизде ошол эле аларды бизде азыр биздин долбоордун алкагында дагы 2 субгрантты ишке ашырып жатабыз. Буга чейинкисин мен бирөөсү жөнүндө айтып кеттим. Аялдарды ошол алардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында атайын жаңы профессияларга даярдап, аларды жумушка орнотуу. Ал эми экинчиси болсо, бизде азыр ошол мыйзамды жана ошол мыйзамдын колдонуусун ошол зордук зомбулуктан коргоо боюнча майыптыгы бар аялдарга карата коргоо механизмдерине комплекстүү анализ жүргүзүлүп жатат экинчи субгранттын алкагында дагы. Ал жакта дагы абдан жакшы сунуштар бар жана биз ошол сунуштамалар менен атайын тийиштүү мамлекеттик органдар менен чогуу дагы иш чараларды өткөрүп жатабыз жана бул көйгөйлөрдү өзүбүздүн ошол изилдөөбүздүн алкагындагы чыккан жыйынтыктар менен тааныштырып жана ошол сунуштамаларды сөзсүз түрдө бүткөндөн кийин дагы коомго эле жарыялабастан ошол тийиштүү мамлекеттик органдарга дагы жөнөтөбүз. Жана булардын арасында абдан көп жакшы сунуштар бар. Мисал келтирип кетсем, бул мисалы угуу жана сүйлөө боюнча майыптыгы бар адамдар үчүн биздин ошол тез жардам чакыруу механизми алар үчүн жеткиликтүү эмес. Себеби бизде ошол тез жардам чакыруу, мисалы ошол эле тез жардам чакыруу же милицияга кайрылуу ошол механизмдин бардыгын биз ошол 101, 103, 102ге чалганда деле сөзсүз түрдө телефон аркылуу чалып сүйлөш керек. Ал эми алардын сүйлөө мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан аларга ушул башка видео форматында чалып, мисалы ошол эле
алар менен ошол сурдопереводчиктер аркылуу сүйлөшүп атайын жардам алуу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан дагы ушуну дагы эске алып, мисалы алар үчүн дагы бул тез жардам чакыруу мүмкүнчүлүгүн жеткиликтүү кылып койсо болот. Мисалы ошол эле Казакстан Республикасын алсак, аларда атайын ушундай бир служба бар, тейлөө бар. Ал жакка бардык ушул сүйлөө жана угуу боюнча майыптыгы бар адамдар видео аркылуу чалып өзүнүн кайрылуусун жасаса, ал жактагы атайын сурдопереводчиктер бар. Алар болсо сурдопереводчиктер ал маалыматтын бардыгын кайра иштеп чыгат дагы. Алар болсо ошол экстренный службаларга өздөрү чалып, анан өздөрү ошол тез жардамды же болбосо милицияны же ошол тийиштүү керектүү жардамды чакырып бере алышат. Ал эми бизде болсо, эгерде алардын жанында сурдопереводчик жок болсо, анда алар мындай деги эле көп эле мисалы ошол эле башка дагы мамлекеттик кызматтарды алууда дагы, эгерде алардын өздөрүнүн сурда котормочу жок болсо, ошол эле мамлекеттик органдарда деле андай адамдар үчүн атайын мүмкүнчүлүктөр каралган эмес. Бул дагы абдан чоң көйгөй жана ушул бул бир эле мисал, бирок ушуга окшогон механизмдерди киргизип, алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткенге бул мүмкүн боло турган нерсе жана булардын бардыгын жөн эле ошол мамлекеттик саясаттык деңгээлде дагы киргизип, ошол эле биз атайын ченемдик укуктук актыларды же болбосо башка дагы ошол саясат бардык эле документтерди, мыйзамдарды иштеп чыгып кабыл алууда ушундай инклюзивдүү механизмдерди эске алып, алардын дагы ушундай өзгөчөлүктөрүн кошуп койсок, бул бардыгы үчүн жеткиликтүү болуп калат. Бизде майыптыгы бар аялдар зордук зомбулукка кабылганда укуктук жактан жардам керек болот да, көп учурдачы. Эми укуктук жактан жардам алууда кандай кыйынчылыктарга туш болот, ушундай бир кейстердин мисалын айтып бере аласызбы? Биздин ошол акыркы комплекстүү анализдин жыйынтыктарына таянып айтсам, ошол атайын ушундай зордук зомбулукка кабылган майыптыгы бар аялдардын 3-4 кейси алынып атайын изилделинген жана ал кейстердин көп окшоштуктары бар. Мисалы ошол эле тергөө иштеринин, сот процессинин абдан көп жылдарга созулуп кетүүсү. Анан көп эле ошол аягына чыкпай эле баш тартып, ошол иштер жабылып калынат. Себеби алардын ошол бир гана моралдык жактан гана эмес, ошол эле каражат жактан дагы акчасы, мүмкүнчүлүгү, убактысы, ошол эле адвокаттарды жалдаганга же болбосо ошол ар дайым ошол жакка сот процесстерине барып катышып келгенге же болбосо башка дагы мүмкүнчүлүктөрү чектелген үчүн 2-3 жыл өткөндөн кийин алар өздөрү баш тартып, ошол иштер аягына чыкпай калган учурлар абдан көп. Ошон үчүн мен бул жакта адист эмесмин, юристтер буну жакшыраак айтып берсе керек, бирок менин оюмча ошол коргоо механизмдерин дагы жакшыртып, алардын арасында ушул иштердин дагы алып баруу мөөнөтүн дагы карап чыгыш керек деп ойлойм. Биздин мыйзамда ушундай майыптыгы бар адамдарга кандай жардамдар көрсөтүлүшү керек деп каралган? Эмне мыйзам аларга кандай кепилдик берет? Бизде атайын майыптыгы бар адамдар үчүн ошондой эле атайын социалдык төлөмдөр каралган, же болбосо башка да жеңилдиктер каралган, бирок баары бир менин оюмча ошол майыптыгы бар адамдарды карасаңыздар, алардын ошол толук кандуу өздөрүнүн жашоосуна керектүү каражаттар каралган эмес деп ойлойм. Жана ошол эле аларга берилген ошол эле жөлөк пул болобу же кандай деп айтабыз, ошол жеңилдетүүлөр жана ошол эле социалдык төлөмдөрдүн көбөйтүлүшү каралышы керек. Анан ошол эле башка дагы
дагы ошол мисалы билим берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтиш керек. Алар үчүн мисалы билим алуу маселеси дагы көбүнчө абдан татаал маселе жана көп ошол мектепти бүтпөй калган же болбосо 3-4 класстын деңгээлинде калып же кичинекейинен эле мектепке барбай калган майыптыгы бар балдар абдан көп жана ошол биз билим берүү бардык ошол балдарды да камтыганга аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Демек, майыптыгы бар адамдардын артыкчылыктарын кеңейтүү үчүн мамлекет кандай кадамдарга барыш керек деп ойлойсуз? Мисалы, ошолордун арасында эң бир эле мисал келтирип кетсем, бул ошол эле менталдык жагынан дагы ошол майыптыгы бар балдар үчүн дагы атайын мектептерде программаларды иштеп чыгуу жана ошол эле сурда котормолордун санын көбөйтүү жана ушундай сурда котормолор ар бир мамлекеттик элдерге кызмат көрсөткөн уюмдарда болушун камсыз кылуу жана ушуга окшогон нерселер болсо жана ошол эле биз эгерде алардын билимин кеңейтсек, менин оюмча ошол билим алган адам ал зордук зомбулукка дагы кабылуусунун мүмкүнчүлүгү төмөндөйт жана алардын эң алгачкысы өздөрүнүн укугун коргогонго жана ошол эле укук коргоо органдарына кайрылганга мүмкүнчүлүгү жана билими болот жана ушул дагы кийин өздөрүнүн кесиби болсо бул ошол экономикалык бирөөдөн көз карандуу болуп жакындарынан көз карандуу болгон учурларда дагы көбүнчө бизде ошол эле изилдөөлөргө таянсак зордук зомбулук ошол жакын адамдардын тарабынан көрсөтүлөт да. Анан көбүнчө алар үйдө отурганы үчүн дагы бул ошол эле жакын үй бүлөсүнүн мүчөлөрү же болбосо туугандары болушу мүмкүн. Ошон үчүн эгерде алар экономикалык жактан дагы көз карандысыз болсо, бул дагы абдан көп ошол зордук зомбулукка кабылуу учурларын, тобокелчиликтерди дагы алдын алганга мүмкүнчүлүк берет деп ойлойм. Бизде ошол баягы зордук зомбулуктун көп учурлары жакындары тарабынан, өздөрүнүн тааныш билиштери тарабынан көп жасалган кейстер көп да, көп айтылат. Анан ошол үчүн дагы баягы тууган таанышың уят деген нерсе менен майыптыгы бар адамдарды басмырлоо көп болсо керек. Мындай кездешкен учурлар барбы, ушундай кейстер? Ошондой басмырлоо абдан эле көп болгон учурлар биринчиден бар, экинчиден резонанстуу дагы ошол массалык маалымат каражаттарында дагы абдан көп талкууга алынган, мисалы ошол эле мен азыр эсимде жок, таятасы же чоң атасы тарабынан жана башка өзүнүн эле ошол бир тууган тайкеси тарабынан дагы зордук зомбулукка көп жылдар бою кабылып келген майыптыгы бар кыз жөнүндө ошого андай учурлар жок эмес, бар эле, бирок алардын көбү дагы ошол бул эми биз ошол массалык маалымат каражатка чыккан же болбосо эгерде алар милицияга кайрылгандан кийин гана белгилүү болгон учурларды гана билип атабыз. Ал эми ошол эле укук коргоо органдарына кайрылбаган, латенттик түрдө калып калган учурлар андан көп болушу мүмкүн. Тилекке каршы бирдиктүү статистика жок болгондуктан божомолдоп эле айтканга болот, бирок ошол божомолдоп айтканда деле ошол акыркы кейстер, резонанстуу кейстерди карап көрсөңүздөр, ошол зордук зомбулукка кабылууда ошол аярлуу, эң биринчи аярлуу топторго ошол майыптыгы бар аялдар жана кыздар кирет, себеби алардын ошол башка факторлорго карай ошол качып кетүү мүмкүнчүлүгү да жоктугу болуп эсептелинет.